Бузулукта калып калган мекендештерди алып келүү үчүн чартердик каттама уюштурулууда. Оренбург облусунун Бузулук районунда калып калган кыргыз жарандарын алып келүү боюнча чартердик каттама уюштуруу маселеси каралууда. Бул тууралуу Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Оренбург Бишкек каттамы менен 200 жаранды биринчи кезекте оорулуулар, улгайгандар, кош бойлуу аялдарды алып келүү пландалууда. Тилекке каршы Оренбург облусунун Бузулук районунда жайгашкан 500дөн ашуун кыргыз жарандары айрым саясатчы жана бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрүнүн жалган маалыматтарына ишенип оор кырдаалга туш болушту. 17 май күнү элчиликтин тажрыйбалуу дипломаттары сүйлөшүү жүргүзүп, Кыргыз өлкөсүнө жеткирүү боюнча тизмени тактоо үчүн Бузулук районуна эл жайгашкан аймакка барышты. Оренбург облусунун жетекчилигинин кыргыз диаспорасынын жана демөөрчүлөрдүн жардамы менен кыргыз жарандарын азык-түлүк менен камсыз кылуу маселеси чечилди. Элчиликтин алдындагы штаб казак чек арасы жабык болгондуктан Оренбург облусуна аттанып жаткан жарандарды жолго чыкпоого, расмий булактарда гана жарыяланган маалыматтарга ишенүүгө чакырат деп жазылат маалыматта. Булак Супер KG. Бүгүн Москвадан 400дөй кыргызстандык учуп келди. Бүгүн 17 майда Москва Бишкек чартердик каттамы менен 378 кыргызстандык өлкөгө кайтарылды. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Ага ылайык мекендештерди Аэрофлот авиакомпаниясы алып келди. Булга чейин Кыргызстандын Россиядагы элчилиги өлкөгө жөнөтүлгөндөрдүн арасында бейтаптар, майыптар, кош бойлуулары бар экендиги билдирген. Буга чейин 12 майда Россиядагы Кыргыз Республикасынын элчилигинин имаратынын алдында кыргызстандыктар чогулуп нааразылыгын билдирген. Алар Москвадан Кыргызстанга алып кетүү талабын коюшкан. 14 майда Москвадан 147 кыргызстандык мекенге кайтарылган болчу. Булак Спутник KG. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашовдун бир тууган эжеси көз жумду. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашовдун бир тууган эжеси каза болду. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Талай Сарыбашовдун эжеси Сарыбашова Гүлнара Насырбековна узакка созулган оорудан улам көз жумду. Мэр Сарыбашов Талайбек Насырбековичтин аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун деп айтылат Ош шаардык мэриясынын маалыматында. Булак Турмуш KG. Мекендештерди өлкөгө алып келүү иштери кызуу жүрүп жатат. Биринчи вице-премьер-министр жыйын өткөрдү. Калк арасында COVID-19 инфекциясына кабылгандарды аныктоо өтө маанилүү милдет. Ооруган адамдар менен байланышкан жарандар менен ишти күчтөндүрүү жана андан кем эмес маанекеи. Мындай пикирин бүгүн 17 майда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтты. Жаранда вирустун бар экендигин аныкталар замат биз аны менен байланышкан бардык адамдарды табууга болгон күч аракетибизди жумшоого тийишпиз. Медицина кызматкерлери жана бирибиз чарчаганыбыз анык. Бирок азыр жай отура турган мезгил эмес. Бир катачылык кетирүү менен ишти кайра башынан баштап калышыбыз мүмкүн. Бүгүнкү күнгө чейин ар бир мамлекеттик орган толук күчүн жумшап иштеди. Ушул багытта улантууну өтүнөм, деди Кубатбек Боронов. Ал ошондой эле өлкөнүн вирус чыккан жерлеринде көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Кубатбек Боронов эскерткендей, учурда мекендештерди өлкөгө алып келүү иштери жүрүп жатат. Келген жарандарды жайгаштыруу алгоритмин так иштеп чыгуу шарт. Ошондой эле жаза аткаруу кызматынын 4 кызматкеринде COVID-19 инфекциясы аныкталып, алар ооруканага жаткырылды. Өздүк курамдын иш планын соттолгондор менен байланышты азайткадай түрдө иштеп чыгуу керек. Муну менен бирге коронавирус инфекциясына кабылгандар менен байланышкандарды аныктоо иштери уланууда, деп кошумчалады ал. Биринчи вице-премьер-министр тиешелүү мамлекеттик органдарга коңшу өлкөлөрдө, ошол сыяктуу эле Кыргыз Республикасында экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруу аркылуу жол трафиги көбөйгөнүн эскертип, жүк ташуучу унаалардын кирүү алгоритмин жаңылоону тапшырды. Булак Супер KG. Базар Коргондо таш көчкү түшүү коркунучу жаралды. Бүгүн 17 майда Базар Коргон районунун Арстанбап айыл аймагына караштуу Арстанбап айылында таш көчкү түшүү коркунучу пайда болду. Ал жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдул Насир Закировдун жетекчилиги астында өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын мониторинг департаментинин бөлүм башчысы Изабеков, Таш көмүр шаарынын Атайын куткаруу отрядынан 14 куткаруучу, жаранды коргонуу кызматтары, РИИПтен 5 кызматкер, үй бүлөлүк дарыгерлер тобунан 5 медицина кызматкери барды. Таш көчкү Арстанбап айылындагы Тураев көчөсүндөгү 11 үй бүлөгө коркунуч жаратууда. Кырсыкты алдын алуу максатында коопсуздандыруу иштери жүргүзүлүүдө. Булак Турмуш KG.